Саламатсыздарбы, урматтуу журналисттер. Биздин бүгүнкү чогулуп аткан негизги максатыбыз өзүңүздөр жакшы билгендей жаңы салык кодекс кабыл алынды. Анда коомдук тамактануучу жайларга болгон салык өлчөмү 8% деп белгиленди да. Анан учурда ушул кайрадан өзгөртүү сунушталып, ошол салык өлчөмүн түшүрүү каралып атат. Анан биз ЖИА бизнес ассоциациясына биздин оштогу мүчөлөр, андан сырткары жалпы эле ушул тармакта иштеген ишкерлерден атайын кайрылуу түштү. Бул пайыздык өлчөм өтө жогору деп эсептеп атабыз. Анткени ишкерлер муну көтөрө албайт, биринчиден. Экинчиден, биз жаңы эле ушул пандемиядагы баягы кыйынчылык учурдан дагы эле чыгып өтө элекпиз. Ошол учурда өзүңүздөр жакшы билесиздер, өзгөчө эң көп сокку жеген тармак да ушул болду. Бирок эч кандай жеңилдиктер каралган эмес. Андан сырткары учурда электр энергияга болгон баа дагы кымбаттады. Ошол эле учурда импорттук товарлар, өзгөчө азык-түлүк продуктылар дагы кымбаттады. Бирок ошого карабай бул кафе, ресторан дагы тамак ашка болгон баа көтөрүлгөн жок. Себеби бул көтөрүлө турган болсо, бул түздөн түз элге таасир эте турган нерсе болот. Ошондуктан бизге бүгүн чогулуп ушул мамлекет жаңы өзгөрүүлөрдү кабыл алаардан мурда ушул ишкерлердин да үнүн угуп, мамлекет үчүн дагы, ишкерлер үчүн дагы ыңгайлуу бир чечим кабыл алынат деген үмүт менен кайрылып атабыз. Анткени бул бизнес эң негизгиси салык төлөөчү. Салык төлөөчүлөр биздин бюджетти толтуруп, жалпы эле мамлекеттин өнүгүүсүнө чоң салым кошуп келип атат да. Анан ишкерлер деле ушул мамлекет, ушул Кыргызстандын жараны, Кыргызстан өнүгүүсүнүн жаны үрөп, башка жакка кетпей, жарандарга жумуш орун түзүп, жакшы бир инфраструктура түзүп иш алып барып атат да. Ошондуктан эгер ишкерлерге канчалык шарт жакшы түзүлсө, ошончолук биздин өнүгүү темпибиз да жогорулайт деп эсептейбиз. Өзгөчө бизде Кыргызстанда чакан орто бизнестин үлүшү дагы өтө жогору. Анан чакан орто бизнес бул жок эле дегенде өзүнүн курсагын өзү тойгузуп, мамлекеттен көз каранды болбой, жүк болбой жашап келаткан бир жаран катары эсептесек болот да. Бирок андан жогоркусу ошо салык төлөп, жарандарга жумуш орун түзүү жагын эске алып, ушундай сунуш менен кайрылып атабыз. Бүгүн бул жерде ушул тармакта иштеп аткан ишкерлер менен келдик. Биз ар бир эмне үчүн биз муну түшүрүүгө сунуштап атабыз, ошолорду биз ачыктап мамлекеттик органдарга, андан сырткары ошол жалпы бул маселеге балким күйүп бышып, кыжалат болуп аткан жалпы жарандарга бир түшүндүрмө берип коелу деп атабыз да. Саламатсыздарбы, урматтуу журналисттер, урматтуу коллегалар. Мен атым Мунар Иса, мен Ош шаарында жеке ишкерлик менен алектенем. Мен тамак аш тармагында 10 жылдан ашып калды иштегениме. Азыр мына бизге чейин Азамбек айтып кеткендей, мына тамак аш тармагында бир аз маалымат бере кетейин сиздерге. Кыргызстанда 15603 түйүн бар экен, статистикага караганда. Ар бир тамак аш түйүндө жок дегенде 10дон орточо эсеп менен алганда 10дон адам иштегенде дагы бул Кыргызстанда 150 миңден 200 миңге чейин адам бул иш менен айлык болот экен. Бул абдан чоң сумма деп эсептейм. Анан кийин биз негизи тамак аш тармагы пандемияга чейинки акыбал, анан пандемиядан кийинки деп бөлүнөт. Анткени пандемияга чейинки көп нерселер арзан болчу, өзүңүздөр билесиздер. Бизде мисалы тамак аш тармагын алсак, таза пайда, таза киреше 15-20%га чейин түссө, пандемиядан кийин бул 7%дан 10%га чейин түшүп калды да. Мен сиздерге түшүндүрүп кетейин. Өзүңүздөр билесиздер, пандемияга чейин $1.69 сом болсо, азыр $1.85 сом. Кыргызстанда көп нерсе өнүктүрүлбөйт. Көп нерсе бизге импорт болуп келет. Бул деген минимум сом долларга караганда 20% инфляция болду да. Бизде ошого байланыштуу көп нерсе кымбаттап кетти. Мисалы, өзүңүздөр билесиздер, эт 1,5 жыл мурун 320 сомдон алсак, азыр 600-620 сомдон алабыз. Ошол эле май, ошол эле туз, ошол эле ун, кыскасы Кыргызстанга эмне келсе, ошолордун бардыгы 20%дан 100%га чейин кымбаттады. Ошого байланыштуу биздин дагы мындай айтканда нарк түшкөн себеби ошол. Дагы бир себеби бул айлык майыналар. Мисалы, 1,5 жыл мурун орто повар 700 сомдон 1000 сомго чейин алса, азыркы учурда бул ошол эле повар 1000
сомдон баштап 1500 сомго чейин айлык маян алат. Биз аны эч кандай көтөрбөй коонго мүмкүнчүлүк болгон жок, анткени бар нерсе кымбаттаганга байланыштуу жакшы поварларды, жакшы ишчилерди биз дагы бизнес алып калган аракет кылат. Бул деген айлыктар дагы көтөрүлдү. Буга чейин айтып кеткендей, азыр энергия кризис болуп атпайбы Кыргызстандачы? Ошого байланыштуу бизде да ограничениялар бар. Бул биздин иш алып баруубузга аябай чоң тоскоолдук болуп атат. Эми тилекке каршы азыр мамлекеттин немеси болуп атат. 5 киловатт ограничение коюп койгон, ал дагы бизге мындай айтканда бир чоң сокку болду бизнеске. Ошого байланыштуу биздин киреше түшүп кетти. Азыр мына мамлекет жаңы салык кодекси боюнча бизди бильярд, сауна, банялар менен бир немеге пунктка киргизип коюптур. Неме деп, услуга депчи, тейлөө депчи, туура. Общепит бул тейлөө дагы бар, бирок биз унутпайлы, бул биз товар алып сатпайбыз да. Биз базарга барып, чийки заттарды алабыз, картошка, пиязды алып, аны куруп, аны продукт катары биз элдерге сатабыз. Бул деген биз тейлөө эмеспиз, биз производствого кирип кетебиз да. Бул деген бул производство өзүңүздөр билесиздер, нарк өтө чоң кошулбайт. Тем более Ош шаарыбызда эң көп, не көп, мындай айтканда кафе, тамак аш тармагы аябай өнүккөн. Бул деген атаандаштык аябай чоң да биздечи. Анан кийин суроо болушу мүмкүн, силер ушунча сибстем түшсө эмнеге бааны кымбаттаттырып койбойсуңар депчи. Эми мындай да, биз мындай айтканда өнүккөн мамлекеттерге кирбейбиз тилекке каршы, биздин инфляция болгон менен эл кыйналган менен, бирок капчыктары дагы анчалык көбөйгөн жок да. Туурабы? 100%га көбөйгөн жок айлык маяндарчы. Ошого байланыштуу биз дагы менюда бааларды өтө көп кое албаган себеби ошол. Ошого биз наркты эле түштү. Азыр мына салык кодекс боюнча 8% болуп атат. Бул деген бизде таза пайда 10% болсо киреше, 8% бул 80% болот да. Мындай айтканда, биздин пайдабыздын 80%ын биз мамлекетке берип коюш, мындай айтканда мындай акыбалда эч бир ишкер, эч бир мындай айтканда тамак ашына тармагында иштеген адам ишкер иштей албайт. Бирок эмнеге алып барышы мүмкүн? Бул 8% боюнча калса, бул 3 основной себептин көрүп атабыз биз. Биринчиден бул көмүскө экономика алып барышы мүмкүн. Көмүскө экономикага теневая экономика бул бир, экинчиден коррупцияга алып барышы мүмкүн. Мамлекеттик орган адамдар менен сүйлөшүүгө алып барат да. Кафенин айла жок да, ушунча инвестиция кылып алган, вложение болгон налог аябай чоң. Бул коррупцияга алып барат, адам менен сүйлөшүүгө туура келет, мамлекеттин адамы менен. Экинчиден бул бизнес да жабылышы мүмкүн да. Мен буга чейин азыр айтып кеттим сиздерге, 150 миңден 200 миңге адамга чейин иштейт. Бул тармак аябай чоң да. Мына статистика байланыштуу мынакей. Региондордо эки эле тармакта иштейт экен көбүнчө элдер. Бул торговля, алып сатуу, экинчиси тамак аш экен да. Бул деген экинчи өтө важный, мына айтканда өтө маанилүү тармакка сокку урулуп атат да. 8% бул 80% да пайдадан. Бул аябай көп. И үчүнчүсү, ушул боюнча акыбалда калса, анда тамак аштын сапатынын түшүп кетишине дагы неме болот, таасир этет. Анткени бар нерсе кымбаттап атса, бааны да көп кое албайсың, налог да көп атса, элдер айла жок төмөн сапаттагы тамак аш тартуулаганы аргасыз болот. Ошого биз суранат элек, бизди мына биздин урматтуу президентибиз, урматтуу биздин мамлекеттик кызматкерлер биздин суранычты, биздин өтүнүчтү туура кабыл алышып, бизге мындай көмөктөшөт деген жакшы ниеттебиз. Анан эми талаптар боюнча ошо менин коллегам Тимур улантат. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Менин атым Ибраимов Тимур. Көп жылдардан бери ушул коомдук тамактануу тармагында жеке ишкерлик менен алектенем. Бул жерде баса белгилеп кетчү нерсе, биз бүгүн бул жерде Ош шаарындагы коомдук тамактануу жайларда, ашканаларда, кафе, ресторандарда, тест атын түйүндөрүндө эмгектенген, миңдеген ушул өзүбүздүн жарандарынын атынан келип олтурабыз. Бүгүнкү биздин өкмөткө болгон кайрылуубуздун негизги себеби бул бүгүнкү биздин тармакка, коомдук тамактануу тармагына коюлган салыктык өлчөм 8%. Азыр буга чейин коллега Мунар айтып кетти, биздин өзүбүздүн таза пайдабыз региондо 7-10%ды түзөт. Мына мен сиздерге сандар жалпак тил менен жөнөкөй бир тамактын мисалында санап берейин ошол пайданы. Мына шорпону алайлы, шорпо. Буга шорпого 100 грамм эт кетет. 100 грамм бышырылган эт. Бул деген 150 грамм чийки эт да, өзүңүздөр жакшы билесиздер, эт бышкан сайын өз салмагын жоготот. 150 грамм сулп чийки эт азыркы базар баасында 630-650 сом болуп атабы.
150 грамм сулпет бул 95 сомду түзөт. Буга плюс жер жемиштери, помидор, картошка, савиз, пияз, май, буларга дагы 95ке дагы 20-ны кошсоңуздар, андан плюс дагы повардын эмгеги. Повардын эмгеги, ошол шорпону бышырганга кетирилген коммуналдык чыгымдар, электроэнергия дагы 20 сом. Анан майда мындай непредвиденный расходтор деп коет, аларды эсепке албаганда бир шорпону даярдаш үчүн ишкер 135 сом чыгымды кетирет да. А ошто шорпонун орточо баасы 150 сом болуп атат. Ошондо бизге калган орточо пайда бул 15 сом. 15 сом деген бул 150 сомдун 10 эле пайызы. Анан ошол 10%-дын 8%-ын мамлекетке салык катары төлөш бул канчалык түрдө адилеттүү? Канчалык түрдө туура болуп эсептелет? Мына салыштырмалуу башка тармактарды алалы. Сода саттык тармагы, өндүрүш тармагы, калкты тейлөө тармагы деп туруп, мына президенттин 2 декабрда 2021 жылы ишкерлерди колдоо максатында жылдык жүгүртүүсү 8 миллионго жетпеген ишкерлерге бардык салыктарды төлөөдөн бошотулсун деген жарлыгы чыккан. Бул салык кодексине кирген, бирок ушул жерде дагы негедир биздин тармакка бул нерсе колдонулган эмес. Бизге бир гана бирдиктүү режимди байлап берип, салыктык пайызды 8% кылып коюп койду. Бул менен иштеш жеке ишкерлерге өтө оор. Себеби дегенде мына содагер, сода саттык менен алектенген ишкер бул жерден определенный бир товарды 20 сомго алды, бул жерге алып келип 30 сомго сатты. Жумушчу орун түссө бир сатуучу түзүлдү, башка кошумча чыгымдарды алган жок. А бизди карап көрсөңүздөр, бизде поварлар, официанттар, администраторлар, кассирлер, бармендер, анан ушул жерде суроо жаралат да, ушул чакан жана орто бизнестин бир килейген бир тармагын, тамак-аш, коомдук тамактануу тармагын ушунча жумушчу орундарды түзүп аткан тармакка колдоо көрсөтүүнүн ордуна, жакшы шарттарды түзүп берүүнүн ордуна килейген бир 8% деген 8% деген салык өлчөмүн коюп койгон бул туура эмес көрүнүш болуп атат. Ошонун негизинде биз дагы бир жолу ушул тармакта иштеген бүткүл Кыргызстандын ишкерлеринин атынан, ушул тармакта иштеген эмгектенип аткан жарандарыбыздын атынан өкмөткө, министрлер кабинетине, президентибизге кайрылып кетет элек. Бул тармакты колдоп бериңиздер. Биздин сураган салык өлчөмү бул накталай эмес төлөмдөргө 1%, башкача айтканда безналичный төлөмдөргө 1%, накталай төлөмдөргө 2% салык өлчөмүн коюп берип, анан 30 миллион сомдук деген жанагы жогорку босого 30 миллион сом деген да бар да. Ал жерде 30 миллион сомдон ашса 10% салык болот, 12% НДС болот деген нерсени алып салып, ушундай шартты түзүп берсе, мен ойлойм, ишкерлердин 100% ачыкка чыгат, акка чыгат. Себеби дегенде ишкерлер да жадады уже, тажады. От кого-то зависит, от какого-то инспектора зависит, от какого-то начальника зависит. Бизде эле мына ишкерлер, бизнес-среда, она вообще считается самой непротестной средой. Бизде эле каалайбыз, биз башкаларга караганда көбүрөөк каалайбыз. Ушул мамлекетте туруктуулук болуп, экономикасы өнүгүп, ушул ишкерлик кылганга жакшы шарттар түзүлгөнүнү биз башкаларга караганда көбүрөөк каалайбыз. Ошон үчүн ушул нерселерди бизди угуп, биздин айткан кайрылуубузга көңүл буруп, ушул сураган нерселерибизди аткарып берсе, мен ойлойм, бардык ишкерлер акка чыгып, көмүскө экономика жоюлуп, экономикабыз мындан бияка дагы өркүндөп өсүшүнө шарт түзүлөт эле. Рахмат. Мен атым Нурлан. Биздин кафе ошол пандемиянын астында ачылды. Бирок ошого карабай биз жабылбай бул иштеп кеткен аракет кылып атабыз. Ушул маалда жаңы налоговый кодекс чыгып туруп, 8% дегени бизди ойлондуруп коюп, анан ушул жыйынга негизи коллегаларыбыз менен чогуу келдик. Единый налог жөнүндө сөз болуп атат. Анан суроо болуп калбаш үчүн, эмнеге силер жалпы салык түрүнө өтүп кетпейсиңер деген суроо болбош үчүн мен эртерээк айтып коеюн деп атам. Бул жерде эгерде биз жалпы түрүн тандасак, бул налогтун, ал жерде
биз расходтордун баардыгын көрсөтүшүбүз керек да. Мисалы үчүн сода бар, содадан кийин расходтор, анан кийин биздин прибыль да. Бул прибыль азыр 7-10% деп биздин коллегалар жакшы айтып кетти. Ошол расходторду биз көрсөтө ала тургандары бар. Анан кийин биз мисалы үчүн базардан сатып алганда счет фактура бере албагандар да бар да. Мисалы үчүн расходтордун эң чоң бөлүгү биз food cost деп эсептейбиз да. Буну эми биз food cost дейбиз, бирок көпчүлүгү буну себестоимость дейт да, товардынчы. Тамактын. Азыр Тимур жакшы айтып кетти. Ошол бир шорпонун мисалында. Биз ошол бизде наименование бир кафеде, кичинекей эле кафеде 50, 100, даже 200ге чейин нерсе алабыз да. Анан бир эле поставщиктен албайбыз да, буну ар кайсы жерден алабыз. Мисалы үчүн заморозка бар, базардан жашылча жемиштер. Ошонун көпчүлүгүн биз счет фактура ала албай атабыз да. А бирок баягы аренда бар, коммунальный услуги, свет, суу, газ буларга квитанция төлөп туруп, биз налоговыйга көрсөтүш бул оңой эле да. Бул аз эле процент да биздин расходтордунчу. Эң чоң болгону ошо food cost'у көрсөтө албаган үчүн ал жерде бизге невыгодно болуп калат да. Ошол жалпы налогтун түрүн кичине айтып коеюн дедим. Өзүм аты жөнүм Бакытбек Саркмаметов, юрист консультант ишкердикти колдоо борбору. Мына жогоруда ишкерлер дагы айтып кетти. Мен ошол айтылган көйгөйлөрдү мисалы укуктук жагынан бир-эки мисал келтиргим келип жатат. Ар бир ченемдик акт негизинен кандайдыр бир принциптин негизинде гана иш аракеттерин жүргүзөт. Мына ушул жаңы кабыл алынган салык кодексинде дагы принциптердин бири бул ошо адилеттүүлүк болуп саналат. Ушул жерде бир мисал келтиргим келип турат. Мынау жогорудагы мисалда жалпы азыр бирдиктүү салык бар, анан жалпы салык режими бар. Ушу тамак аш тармагында иштеген ишкерлер ушу эки түрдүн бирин гана колдонуп, өзүнүн ишин жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүгү болуп турат. Жалпы салык режиминде келе турган болсок, мындай жалпы эрежеге таянганда көпчүлүк салыктар бул мисалы пайдадан болгондон бир 10% түзөт. 10% деген ушу жалпы мисалы ушул эле учурда кайра эле мына тамак ашка келгенде бул 8%, 10%дык пайдасы боло турган болсо бул 80%га туура келип атат да. Ошондо 10% менен 80% бири-бирине эч кандай тете туура келбейт да. Ошондуктан адилеттүүлүк принциптери ушу салык кодексине келгенде бир аз бир ушул ишкерлердин тармагын колдоодон бир четирак турат деп айтып кетким келет. Ошондой эле жалпы салык режиминде мына коллегалар дагы айтып кетти, биз көпчүлүк басымдуу продукцияларды базардан алабыз, анткени ошол жакта свежий продукциялар. Соответственно, ал жерден продукция алганда көпчүлүк сатуучулар бул ошол жерде патенттин негизинде же болбосо ошол эле дыйкандар болушу мүмкүн. Алардан эч кандай бир бухгалтердик учетко, зачетко ала турган тийиштүү документтерди алганга мүмкүнчүлүгү болбойт. 12% НДСти зачетко алганы, соответственно, вообще возможность болбойт да. Ошонун баардыгын эске алып, мамлекет тарабынан колдоону күтүп, ушу колдоо үнүн колдоп берүүнү суранып жатабыз. Негизинен ошол. Ооба, албетте чечим кабыл алынганда бул эмнени түшүндүрүп атат? Чечим кабыл алганда ошо чечим кабыл алуу процессине биз катыша албай калдык. Көпчүлүк чечимдер ошол борбордон чечилип, тилекке каршы региондорду өнүктүрүүгө багытталып айткандыгы да ушул. Бизде калктын 70% аймактарда, демек ишкерлердин дагы 70 болбосо деле жарымы ушул аймактарда болуп эсептелет да. Анан бул салык режимдери боюнча көпчүлүк ишкерлерге тилекке каршы түшүнүп деле жете элекпиз. Бул иштеп баштаганда зыянын терс саясын көрө баштайбыз да. Ошондуктан биз жогоруда деле баса белгилеп ар ким айтып кетти, ишкерлер биринчиден туруктуулукту каалайт, анткени туруктуу болгон жерде гана өнүгүү болот, акча качпайт. Экинчиден бул салык төлөп мамлекеттин өнүгүүсүнө түздөн түз салым кошуп аткан жарандарга мамлекет деле бул жеңилдик шарттарын түзүп бериш керек болуп атат да. Антпесе бул бир ишкердин же бир кафенин жабылганы, ал жерде канча киши иштеп атса, ал официанты бар, ашпозчусу бар, ушулардын баардыгы жумушсуз калат деген абалга келет. Анан бизде жалпы бюджетти алганда деле ошол бюджеттин белгилүү бир бөлүгүн бул Кыргызстанда чакан орто бизнес 30%дан 50%га чейин деп айтылат. Түссө калган бир бөлүгүн ушул токен тармагынан,
Андан сырткары бул биздин чет өлкөдөгү мекендеш мигранттардын которгон акчасы деп атабыз да. Биз Кыргызстанда жумуш орундарын түзүп, бизнести өнүктүрсөк, ошо чет жакта эмгектенип жүргөн мекендешибиз Кыргызстанга кайтмак. Бирок Кыргызстанда бир ишкана жабылса, ал жумуш издеп тескерисинче сыртка чыгып кетиш дагы ыктымалдуулугу бар да. Ошондуктан биздин пикир жалпысынан ошол өтүнүч кайрылуубуз мамлекеттик органдарга, ошол президент Садыр Жапаровго жана министрлер кабинетине жолдоп атабыз. Жаңы чечим кабыл алганда бул пикирлер сөзсүз түрдө эске алынышы керек деген позициядабыз. Буга чейин бул тармакта биздин коомдук тамактануу тармагынын 60% контракт деген режим болгон. Контракт бул деген ошол налоговый салык кызматынан келген инспектор 10-15 күн ошол кафеде отуруп, ошол жердеги оборотду көрүп, канча киреше кирип атат ошону көрүп, ошонун негизинде өздөрүнүн бир определенный формуласын колдонуп, анан ишкер менен контракт, кадимкидей эле контракт түзгөн. Мына быйыл сенин кирешең мынанча сумма түздү, сен ушул жылы жыл сайын жылдын аягына чейин мына сумманы төлөйсүң. Бирок бир условия менен эмки жылы ошол сен төлөп аткан салык 10%ке көбөйтүлүш керек деген. То есть жыл сайын биздин салыктык төлөгөн салыктык өлчөм өсүп турган. Анан патенттин негизинде төлөнгөн, патенттин негизинде иштешкен. Ал жерде тамак аш тармагына жанагы канча клиентке коюлган столдордун негизинде саналып чыгып, ал жерде дагы ошол патенттин негизинде определенный бир сумма төлөнүп турган. Если азыркы ситуация менен салыштырсак, контракт менен иштеген кафе, ресторан, тамак аш жайлары, тестаттын түйүндөрү 1%-тин тегерегинде салык төлөп келишкен. Биз азыркы 2%ке макул болуп атабыз. Макул, биз ошол 1% эмес, 2%-ти төлөп берели деп. Бирок бул 8% деген азыр элдердин көбү түшүнбөй калышы мүмкүн. Бул жерде жакшы түшүнүш керек. 8% бул жанагы биз тапкан пайдадан 8% эмес, башкача айтканда бул жалпы кирешеден 8%. Жалпы кирешеден 8%. Ошол жерди жакшы түшүнүп байкаш керек да. Көпчүлүк ишкерлер бул салыктын өлчөмүн жакшы түшүнө элек дагы. Себеби дегенде жанагы айтып кетти коллегалар, коомдук талкуу болсо борбордо болду, бирок мына региондорго тилекке каршы мындай коомдук пикир, анализ, ишкерлер менен сүйлөшүү деген процесстер жүргөн эмес. Ошонун негизинде бул салык өлчөмү мен ойлойм чийки болуп калды.